Эдил Жолдубаев, сизге сөз. Урматтуу төрайым, урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары, мен бул жөнүндө айтпай эле коеюн дедим элем. Бирок ушундай сөз болуп аткандан кийин, мына ботаникалык бак бул илимий институт. Бул статусу ал жерде ар бир чөп, ар бир терек ал жерде илимий институт. Ошол жерде мына өзүбүз мына айтмакчы, мына 38-жылдан бери бул илимий институт. Мына урматтуу депутат, сиз 300 бак тиктим деп мактанып атасыз. Бул кыйынатчылык менен ошол жерде барып, ошол илимий институттун жергесинде өзүңүз тандаган кайсы бир бактарды тигип койгонуңуз боюнча бул чоң сөз болгон. Академия, илимдер академиясынын деңгээлинде. Аны биз башка жерге деле жашыл мурас толтура жерлерибиз. Бирок мен силерге айтып коеюн, биз азыр парктарга да айтып атабыз Бишкекке. Каалаган киши барып эле, каалаган бурчуна бул шаарбы, же айылбы, же бирөөнүн короосубу. Бунун биз бардыгын азыр жетекчилик айтты, токтотушубуз керек. Ар бир тигилген бак бу көчөдө өзүнүн кайсы бир системасы болот. Не говоря уже о ботаническом саде. А ботанический сад поехать и посадить, и потом еще говорить, что там высохло. Извините, господин Жамгырчиев. Это раз. Про это проводится у нас расследование на уровне президента Академии наук. Мы об этом разбирались. Решили просто не скандалить про это. Во-вторых, нет, почему? Что значит? Личностно өтпөңүз, жөнүнө маалымат берип коюңуз. Бир сөз да, биз бардыгыбыз бул жерде мекен сүйгөн, аракетибизди аябаган элдик кызматкерлербиз. Элдин кызматындабыз. Сиз элдин атынан мен менен сүйлөбөй эле коюңуз, урматтуу депутат. Эл шайлаган президентибиз бар. Аткаруучу бийлик президент. Президент министрлер кабинетин түзөт. Ошол киши мага баа берет. Элдин атынан. Биз ал президенттин программасын аткарабыз. Аткаруучу бийлик. А бул токтомдор, мына комитеттердин токтомдору. Мен сиздерге айтып коеюн, биз конституциябыз боюнча биз жакшы окуйлук. Булар рекомендательного характера. Сиздер өкмөт эмессиңер да ушундай аткаруучу бийликке диктовать эткендей. Сиздерди элибиз Эдил Жолдубаев, сөз сурап атабыз. Бергечи, эми бергел бизди башкарганга укук берилген эмес сизгечи. Азыр мен уже чыдабай кеттим. Чыдабай кеттим. Эми силер берсиңер мындай эмес, силерди эл мындай деп берген, бизден отчет ал деген депчи. Мен мунун эмесинен тил уккандай. Сизге тил уккан жок, сунуштарын айтты. Комитетте мынакей депутаттар баарын угуп отурдук. Сизди эч ким тилдеген жок. Дагы бир жолу айтайын. Эдил Жолдубаевич. Айсулуу Дөөлөтбековна, угуп атасызбы? Элдин атынан биз Эдил Жолдубаевичка сүйлөй албайбыз да эмне? Эл сизге эч ким эмеспи Эдил Жолдубаевич? Кимге сүйлөйбүз анда элдин атынан? Бул киши айтып атпайбы мага? Элдин атынан бизге мага сүйлөй эле койгула деп. Сиз кимсиз анда? Мен да элдик кишимин. Элдин атынан биз сүйлөйбүз сизге, эмнеге сүйлөй албайбыз? Мен президенттин өкмөтүндө иштейм. Эмне биз депутаттар сиз үчүн ким анда? Биз сиздер менен мыйзам чыгарышыбыз керек. Мен сизге суроо берип атам, депутаттар ким сиз үчүн? Бул комитеттин чечими, урматтуу коллегалар, урматтуу менин терең урматтаган депутаттарым. Бул рекомендательный характера. А бул аткаруучу бийликтин конституциялык полномочияларына аша чапкандык киргизүү. Биз буну билип алышыбыз керек. Анда комитеттин чечимин такыр Венера Калыбековна добушка салып чакыр эле чечим чыгарбай эле койбойлу анда. Буну эске алабыз. Анда жөн эле мындай кат жүзүндө эле чечимдебей эле биз анда Венера Калыбековна ошондой кыла алам да. Бул кишинин мынакей так жообун уктук. Гүлказыгана, уруксат берсеңиз, Венера Калыбековна, сиз төрайым катары модераторсуз да. Сиз кандай тартипти алып барсаңыз, ошондо жыйын өтөт. Азыркы учурда тиле каршысына аброюңузга өтө чоң шек келип атат да. Бул жерде биз келип алып туруп полемикага биз кабинет министрине барган жокпуз. Биз өзүбүздө төрүбүздө отурабыз. Бизге келип мыйзам долбоорун талкуулап келип атышат, биз колдоп берип атабыз. Болгон эле ошол. Сында бештик айткан жокпуз, болгон ошол чыккан мыйзамды
көзөмөлдөө максатында жана колдоо максатында бул жерде баарыбыз отурабыз. Это бир маселе. Экинчиден өтө сыйкырдуу кылып айтып атасыз. Ботаникага 300 түп отургуздук деп. Отургузган ботаника бул бирөөнүн үйү эмес, бул деген мамлекеттин мүлкү. Ошол жерде иштеген, өзүңүз айтып кеттиңиз, улуттук академиясына карамагында ботаникалык бак деп. О жактын жетекчилеринин баары менен кагаз түрүндө териштирип, улак саатын алып, бүт кызматкерлер менен чогуу отургузган бул иш чара. Бул бир. Экинчиден, эмне болсо эле мен өлкө башчыбыз урматтуу президенттин карамагында иштейм, калганыңарды тааныбайм деген сөз көп жолу чыгып атат. Элил Жолдубаевич, сизден бир суранып кетет элем. Антип жабынып кереги жок. Сиз андан көрө өзүңүздүн кылган ишиңиз менен аброюңузду көтөрүңүз, биз сизди сыйлап урматтап алабыз. Рахмат. Рахмат.